Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Hurmatly mekendeşler, kadırlı musulman bir tugandar, barınızlarga jaratkan Allah Taala'nın tınçlığı salamı, merimi rayımı jana berekesi olsun. Jaratkan Allah Taala barыбызга пайдалуу bilim, kabul bolgon amal, keng ырыскы жана ар бир дарт оорудан шыпа берген болсун. Алла Таалам пайдасыз билимден сактасын баарыбызды. Пайдасыз билимден коркпогон, жүрөктөн тойбогон, напсиден кабыл болбогон дубадан сактасын. Бүгүн сабагыбызды улантып, мынакей акида тахавия, ишеним сиздерге айткан элек, эң биринчи исламдагы иман, акайд, мынакей ишенимге байланган. Анткени бул фундамент пайдалуу болуп эсептелинет. Эгерде Кудай сактасын, ишенимден кемчилдик кете турган болсо, туугандар, ал адам бейишке кире албайт. Амалдан кемчилдик кетсе, жараткан Алла Таала кечирет. Ошондуктан туура ишеним, бекем ишеним бул болуу исламдын талабы. Туура сабактын уландысы имам Тахави рахматуллахи алейхи айтат: Qadimun bila ibtidain, daimun bila intihain. Allah Taala kadim, ezelden, ezeli bu. Bila ibtidain başlalışı yok. Ezelden başlalışı yok. Daimun ağırdayn tübölüktü, bila intihain bütörü yok. Allah Taala'nın ahırı bütörü yok. Mındayça aytkanda, hiç kim yok ele, Allah özü gana var ele. Hiç kim kalbayt bu dünyada, jaratkan Allah Taala özü gana kalat. Ошону жараткан имам Тахави рахматуллахи алейх айтып атат, бул алгачкы дагы ал-аввалу ал-ахиру деген Кур'ан-ы Каримде Алла Тааланын мынакей сыпаттарын айтат. Алгачкы, оболку, эң башкы Алла Таала эзелтен, ошондой эле ал-ахир акыркысы дагы эң акыркы кала турганы мынакей ар дайым түбөлүктүү бул Алла Таала өзү гана. Эң оболку, алгачкы деп чыныгы хакыйкый, ал-аввал ал-хакыйкый деп эмне айтат десе, андан мурда эч нерсе болгон эмес. Алладан мурда эч нерсе болгон эмес. Ал-ахир хакыйкый кандай болот? Андан кийин эч нерсе болбойт деген. Мынакей Алла субханаху ва таала хуал-аввалу вал-ахиру вал-захиру вал-батину ва хува бикулли шайин алим. Жараткан Алла Таала алгачкы, Алла Таала эзелтен бар, аны бирөө бар кылган эмес. Эми Алла субханаху ва таала ал-ахир, ал-акыркы, эч ким аны жок кыла албайт, өзү жок болбойт. Алла субханаху ва таала түбөлүктүү, демек башталышы дагы жок, бүтөөрү дагы жок. Сиздердин, биздердин, Алладан башка бардык жаралган макhlуктардын башталышы дагы бар, акыры дагы бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан хадиси бар, Сахih Муслимде келет: Аллахумма антал аввал, фалейса каблака шей, ва антал ахир, фалейса ба'дака шей. Я Аллах, сен мынакей оболгусун, алгачкысың. Фалейса каблака шей, сенден мурда эч нерсе болгон эмес. Ва антал ахир, сен акырда, сен акыркы, фалейса ба'дака шей, сенен кийин эч ким калбайт. Демек биз бул жерде туугандар түшүндүк, жараткан Алла Таалага өзгөчө сыпат, Алла субханаху ва таала эзелтен жана түбөлүктүү. Кийинкиси ла яфна ва ла ябит. Жараткан Алла Таала фана болбойт. Мындайча айтканда жок болуп кетпейт Алла Таала. Өзүнөн өзү жок болуп кетпейт. Ва ла ябит, бирөөнүн жок кылуусу менен дагы жок болбойт Алла Таала. Өзүнөн өзү дагы жок болбойт. Бул эки маани тең, ва ла яфна ва ла ябит. Фана, бит, экөө тең маанилери бири-бирине жакын. Бирок алымдарыбыз айткан, бунун айырмасы ушунчалык бар, бир аз айырма бар. Фана деп өзүнөн өзү жок болуп кеткенди айтат. Ал эми мынау эмеси вала ябит дегени бирөөнүн жок кылуусу менен жок болуп кеткенин айтат. Экөөнүн тең Алла субханаху ва таала таза зат, өчпөс, жок болбос, өлбөс деп айтсак дагы туура болот. Kullu man aleyha fan ve yabqa vejhu rabbika zul jalali vel ikram. Жер бетіндегі әрбір нәрсе сөзсіз жоқ болады, бардығы жоқ болады. Жаратқан Алла субханаху ва таала ғана қалады.
Wa yabqa wajhu rabbika, Robbingdin yüzü, jalla Allah Taala'nın özü gana kalat. Dul jalal vel ikram, jalal, sür, haybat, iyisi dağı, yarası hurmat iyisi dağı. Kullu şeyin halikun illa wajha, lahul hukmu ve ilayhi turja'un. Her bir nerse halakat boluçu. Allah Taala'dan başka. Ağa gana taandık, hükümdarlık, jana ağa gana ser bardıgar kaytarılıp barasına. Mınaki tuğandar Allah Subhanahu wa Ta'ala Kur'an-ı Kerim'inde kullu şeyin halikun dep bu isim fail sıyga sıfat bu qarap tursanız bu dalalat kılat istimrarı daimga davam mında çetkanda her bir Allah'dan başka jaralgan nerse жоқ bolup geçişlik sıfatı üstünün mınday daima turapta sizdin dele bizdin dele bardık asman jer qanday adam bolbosun bu dünyada жоқ bolup geçişligi anık ele get. Kaçan bolsa жоқ bolup ketişi mümkün. Allah Taala oşun üçün bu jerde kullu şeyin halikun dep uşunday kılıp koydu. Her bir nerse жоқ bolup ketişi zamat ele. Kaçan jaratkan Allah'ın buyruğu bolsa oşonda жоқ bolup keter. Biroq Allah Subhanahu wa Ta'ala özü hiç kaçan жоқ bolboydu. Demek la yapna ve la yabit dep Allah Taala'ga tiyişeli bu sıfatlar ne dep atat? Allah Taala жоқ bolboydu dagı biron жоқ bolboydu. Allah Taala öçpös, ölbös, жоқ bolboydu. Bir yerde bir sura payda bolup kalat da 8 derse var deydi. Arş degen var, kursi degen var, beyiş degen var, dozok degen var. Mına insandın misалы kuyruğundagı bazı kletka dep, bazı çip dep aytып atabız. Bul hiç kaçan kүйsө da, tekintse da жоқ bolboyt dep aytat. Oşondoy ele ruhtar adamlardыкı misалы жоқ bolboyt. Lauhul mahfuz degen mahluk var. Tahta oşo жазылган, kalam. Uşul nerseler meyli bul ezelten emes go, biroq tübölüktü go bul dele. Siz azır bir жерде aytып atabыз, Allah Taala жоқ bolboyt dep, bular dele жоқ bolboyt go. Деген bir суроо пайда болуп атат да, бейиш деле жоқ болбойт да, дозок деле жоқ болбойт да. Мынакей арш курси инсан деле эзелтен болбосо дагы бул түбөлүк үчүн жаралды го. Түбөлүктү бейиште болот же түбөлүктү дозокто болот деген сөз бар да. Ушуга кандай деген bir суроо пайда болуп калып атат да. Буга аалымдарыбыз жооп берет мындай деп, бул фана деген жоқ болуп кетүү эки түрлүү болот экен туугандар. Birincisi bu fana imkaniye, ikincisi fana amaliye dedi. Bu degeni fana bolup ketişligi mümkün, жоқ bolup ketişi mümkün. Beyişti dozokta Allah Taala uşunda jarattı. Lauhul mahfuz, arş, kursi, kalem bulardın bardığı Allah Subhanahu uşunda jarattı, жоқ bolup ketişi mümkün. Oşonduktan bunu fana imkaniye dep koyabız, fana amaliye giribeyt. Ayım Allah Taala bolsa, bul Allah Taala fana imkaniyeden dağı taza, fana amaliyeden dağı taza. Allah Subhanahu wa Ta'ala жалгыз gana oşo fanalardan oşo türlöründen, жоқ bolup ketкен türlöründen taza zat. Al эми azırkı aytып atkан bizge 8 nerse, al tora fana amali жоқ bolup ketпесе dagы, бирок fana imkaniye жоқ bolup ketişi mümkünü al daima bar da. İnnema amruhu ida arada şey'en ayakul lehu kun feyakun. Allah Taala kaçan bir sen xalasan bol deyt, al daroo bolat. Andan keyin wala yakunu illa ma yurid. Allah Taala kalagan gana nerse bolat tugan. Boldu. Hiç kim bu dünyögө öz kaloosu menen gelgen emes. Jaratkan Allah Taala kalagan, hiç kim hiç bir insan özü kalagan сүрөттө, өңдө, улутта, урууда, жерде özünün kaloosu menen algan emес. Jaratkan Allah Taala'nın kaloosu menen geldi, kaloosu menen kalады, kayсы улутта, kayсы uruуда, kayсы жерде жаралуусу. Эми hiç bir insan da öz kaloosu menen ketpeyt. Bu jerde Allah Taala'nın kaloosu, alamda Allah'ın gana kaloosu жүрөt. Wala yakunu illa ma yurid. Tuğandar Allah kalagan gana bolat dep manaki. Allah Taala kalagan gana bolat dep. Bu jerde dagı İslam dünyasında Kadariya, Mu'tazila деген ушундай firqalar bolgan. Алар айтат жок дейт. Allah Taala bardıq insanga kaladı imandı, bирок kafirlar olsa kufurluktu kaladı dep kalonu kufurlukka bölüp koyat da. Manaki oşo kafir bolot, al kafirlikti kaladı depçi. Biz buga hem aytабыз, жок, Allah Taala fa'alun lima yurid, yahkumu ma yurid. Allah Subhanahu wa Ta'ala kalası hüküm beret, kalaganın kılar. Emne olsa Allah Taala kalaganı gana bolot. Allah bir nerse kalasa bol deyt, al bolot depçi.
Biz аларга мындай деп жооп беребиz. Ahli sünnet vel cemaatın akidasında тура kufurlukta al tandады. Бирок Алла Таала буга буйрган жок да. Алла Subhanahu wa Taala буга разы болбойт. Kafirlikte Allah Taala jaktırbayt. Бирок kafirlikte болот Алланын каалоосу менен. Каалоо бөлөк нерсе, бирок жактыруу, ага разы болуу, ага буйрук берүү, өкүм берүү болбойт. Бул башка нерсе да. Ошондуктан алымдарыбыз бул ираданы шар'ия, кауния деп бөлөт буну. Буну акыр бар Кудай кааласа дагы кенен айтып беребиз сиздерге. Ушуну жакшы түшүнүп алайлы. Мутазилалар менен кадариялар булар Алла Таала өзүнүн каалаганы болот дегенге толук ошо кишине кайтарат. Ушул сөз вала якуну илля ма юрид деген мутазилаларга жана кадарияларга сокку. Ушундай сокку Алла Таала каалаганы болот. Алар осы Алла Таала каалады эле инсандардын бардыгына ыйманды, бир кафирлар куфурлукту каалап койбодубу депчи. Андай эмес. Алла Тааланын каалаганы дагы ушу куфурлук болот. Албетте Алла Таала буга разы эмес, буну жактырбайт, буга буйрук берген эмес да. Андан кийин Алла Subhanahu wa Ta'ala'nın каалоосу гана болот дегени эми бул жерде аят айтып атат. İnnema amruhu ida arada şey'en ay yekule lehu kun feyekun. Yasin suresinde gelir 82. ayetinde Жараткан Алла Тааланын буйругу бир нерсени каалай турган болсо, ага бол дейт, дароо болот. Буну кун деген сөз, бол деген сөздү жакшы түшүнүп алыш керек туугандар. Бунда кайсы бир нерсенин болуу мөөнөтү менен эске алынат да, ушуну унутпайлы. Болуу мөөнөтү. Мисалы, Алла Subhanahu wa Taala бир инсандын bu dünyoga jaralуусуна, bu dünyoda eneden törölүүsүнө бол деген Алла Тааланын буйругу болду. Al barıp ошо 9 айдын içinde мынакей төрөлдү. 7 айда төрөлдү дегенде, курдум ушундай эле жараткан Алла Subhanahu wa Taala бол деген өкүмү бир адамга канча өмүр берген болсо, бол деди. Бул демек өкүм, буйрук өлүмгө келди, бирок качан азыр эмес. 70 жылдан кийинби, 80би, 30, 40 жылдан кийинби, ал ошол сөзү ошол жерде ишке ашылат да. Демек мөөнөтүн менен эске алынып деген сөз турганда. Буну биз унутпайлы. Андан кийин İmam Tahavi rahimahullah aytat: "La tablughuhul awham ve la tudrikuhul afham" deydi. Vahm, Allah insandın mınday gümönü, insandın bir oyu Allah Taalaga hiç kaçan jetpeydi degende, oylongonu menen Allah Taalaga jetpeydi. Adamdın oyu mınday boluşu mümkün karap turupçu. Oylop azır karata, bir oylasanız aydasız, bir oylasanız gündösüz. Ушундай бир ой айга жетти, күнгө жетти, биздин оюбуз. Ошо сиздин барыбыз оюбуз күнгө жетти, айга жетти. Ушул жерде Москвага, Америкага, Мисирге, Японияга бардыбыз оюбуз жетти. Замат ойлодук, замат жеттик. Оюбуз, ой адамдын ою абдан тез жетет. Эң катуу скоростто. Бирок Алла Subhanahu wa Ta'ala'га бул вахмдар жетпейт. Кээ бир алымдарыбыз айтат, бул вахм дегени бузуку ой, туура эмес ойду айтат. Фахм деп туура ойду айтат. Туура эмес ой дагы жетпейт. Ошондой эле туура ой дагы Алла Таалага жетпейт. Вала тудрикухул афхам. Фахм, түшүнүктөр, акылдар Алла Тааланы өзүнө камтый албайт, өзүнө курчай албайт. Вала тудрикухул афхам. Бул акылга сыйбайт деп айтсак болот, жараткан Алла Subhanahu wa Taala. Мисалы, акылга сыя турган кандай? Азыр бүткүл дүйнөнү бир элестетип коюңуз, акылыңызга батты. Күн акылга батат да. Ойлойсоңуз акылыңызга сыят. Күн кандай чоң батат. Асмандагы жылдыздардын бардыгы, мисалы ысык көл дедик, же океан дедик, бардыгы акылыбыздын акыйкаттан батпайт, бирок анын сүрөтү, анын ушул элеси сиздин биздин акылыбызга батып кетет, түшүнүгүбүзгө батат да. Бирок билип коюңуз, жараткан Алла Subhanahu wa Ta'ala'ны биздин акылыбыз, биздин түшүнүгүбүз аны камтый албайт. Жана биздин акылыбызга ал сыйбайт тургандар. Анткени Алла Таала вараул вара. Алла Subhanahu wa la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Жараткан Алла Subhanahu wa Ta'ala'га эч бир көз аны өзүнө камтый албайт. Өзүнө ала албайт Алла. Жараткан Алла бардыгы алар, көздөрдүн бардыгын камтып турат. Демек Алла Тааланын акыйкатына вахм эч качан жетпейт экен, фахм эч качан аны өзүнө камтып
ала албайт экен. Мынакей инсан ушундай алсыз. Алла Таала бул заттан таза. Андан кийин вала юшбихул анам. Жараткан Алла Таала инсандарга окшош эмес. Жараткан Алла Таала инсандарга окшош эмес. Инсан көргөнгө көзгө муктаж, сүйлөгөнгө тилге муктаж, кармаганга колго муктаж. Колу жок болсо кармай албайт да. Көзү жок болсо көрө албайт, кулагы жок болсо уга албайт, путу жок болсо баса албайт. Мисалы инсан. Бирок Алла субханаху ва таала, Алла Таала бул жисимдан таза зат. Мындай биздин азыркы көргөнгө көзгө муктажбыз, сүйлөгөнгө тилге муктажбыз, укканга кулакка муктажбыз дегендей жараткан Алла субханаху ва таала bunday жисимдарга, жисим денелүү болгонго Алла Таала бундайдан таза зат, буга муктаж эмес. Бирок Алла Таала мамилеси башкача. Алла Таала көрөт, ал көргөнгө көзү жок эле көрөт мындай. Мындайча айтканда көзгө муктаж эмес Алла Таала көрүү үчүн. Ошондой эле бардык жисим ачык айкын айтып коюш керек. Кур'ан-ы Каримде Алла Тааланын затына яд, ваджх деген, айн, сак деген башка мындайча айтканда ошо сөздөр айтылып келет да. Bunun bardыгы аза эмес. Алла Тааланын ал сыфаттары деп айтабыз. Аны бизге илимибиз жок. Аны Алла Тааланын сыфаты сабит деп айтабыз. Жараткан Алла Таала өзү билет буну кандай экенин деп Аллага гана маалым деп. Андан кийин хайюн ла ямут, кайюм ла янам дейт. Алла Таала тирүү, ла ямут, Алла Таала өлбөйт. Жараткан Алла Таала дегендей, биз өлүп калгандай Алла Таала өлбөйт. Ал хай, Алла Таала ал тирүү. Кайюм, Алла Таала бүткүл ааламды тургузуп турган, кармап турган зат. Кайюм деп өзү туруп кармап турганды кайюм деп коет. Ааламды кармап турган. Ла янам, жараткан Алла Таала уктабайт. Алла Таала уктабайт. Алла Таала уктабайт. İmam Tahavi rahimahullah la yamut деген сөздү хай деген менен бирге, ал эми la yanam болсо кайюм менен бирге айтып келип атат бул жерде. Bunun себеби тирүү болуш үчүн өлбөш керек. Ал сөзсүз зарури. Кайюм болуш үчүн, мисалы, la yanamды эмне үчүн айтып койду? La yamut деле бар, бирок la yanam кошумча бул дагы зарыл болот. Анткени кээ бир адамдар, мисалы, мындай да кайфияты өзгөрүп, ал өзүн неме болсо да башкасын кармай албай турган болот да. Кайюм дегенден кийин la yanamды айтып ишара кылып атат. Бул кайюм үчүн la yanam болушлугу зарыл дейт да. Бул деген сөз урматтуу телегөрүүчүлөр, урматтуу сабакка катышкандар, мынакей Алла субханаху ва таала ал тирүү дедик, эч качан өлбөйт Алла Таала. Бардыгына өлүмдү жаратып койгон, дайындап койгон, чечип койгон, бирок жараткан Алла субханаху ва таала өзү ал өлбөйт. Албетте кайюм Алла субханаху ва таала ушул жерде кайюм менен деле дайыма өзү туруучу, бардыгын тургузуучу өлбөйт дегени. Бирок бул жердеги la yanamды кошуп атканы мүмкүн бир адам уктап атканда, бир уктап өзү тирүү болсо дагы, мисалы, уктап атат, тирүү киши уктап деле калышы мүмкүн да. Тирүү киши өлүп деле, ал эми тирүү киши мисалы уктап деле калышы мүмкүн. Ошо тирүү киши уктаганда өзү мындайча айтканда башкаларды башкара албайт, уже ал мисалы буйрук деле жок, өкүм деле жок, өзү кыймылдай албайт дегендей. Бирок Алла Таалада андай эмес. Алла Таалага уйку да келбейт, үлгүрөө да келбейт. Bunday nerselerden жараткан Алла Таала таза зат болгон. Бүгүнкү мына кыскача сабагыбыз акида тахавия боюнча бүттү. Азыр тургандар эми суроо жоопторго өтөлү. Psikologдун кеңешин угуп дейт. Алардын айткандарын жазап, же дүйнөдөгү ийгиликтүү адамдардан акылдарын угуп, жашообузда колдонсок, ширк болуп эсептелбейби? Психологдордун аффирмация дегенине көз карашыңыз кандай? Ниетке жараша амал дейт го, айта берсеңиз дейт да.
Мындай туугандар, дүйнөдө акылман башка немелер көптөгөн өткөн туура, бирок ушуну унутпайлы да, жараткан Алла субханаху ва тааля акылды 100% кылган болсо, ошонун 1%ын бүткүл адамзатка биз айтып аткан азыр психолог, данышман, акылман, аулия, пайгамбар, инсан бардыгына бөлүп берген дагы 99-ун Мухаммад алейхиссаламга берген. Мынаки тафсири Куртубиде бар. Мына 99 пайгамбар Мухаммад алейхиссалам. Эми элестетип көрүңүз, Мухаммад алейхиссалам биздин пайгамбарыбыз канчалык акылдуу. Ошондуктан ва ин тути'уху тахтаду. Эгер силер Мухаммад алейхиссаламга баш ийе турган болсоңор, сөзсүз туура жол табасыңар дейт. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам бизге кемчилдик дин алып келген жок, жашоонун өткөрө турган жолун кемчилдик алып келген жок. Бардык жагынан биз башкаларга да муктаж эмеспиз. Албетте, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын мындайча стандартына, сеткасына биз кайсы психолог, кайсы данышмандын сөздөрү ылайык келе турган болсо, колдонуп кете берсек болот. Жашообузда пайдалансак болот. Бул маселеси. Ал эми дүйнө тажрыйбасында, технологиясында, мөмө жемиш эгүүсүндө пайгамбарыбыздын өзүнүн орунда деле болгон. Бул дүйнө өсүшүндө эчтеке эмес, алардын эмелерин, ойлорун, пикирлерин туурасын колдонсо боло берет туугандар. Аффирмация боюнча мындай бул туура бир позитивный бир неме, жакшы эле бул. Адамды мына өзүн внушать этип, ошо жакшылыкка үндөп турат да. Сиз айтып аткандай, ниетке жараша амал деген ал туура, пайгамбарыбыз айткан, иннамана амалу бин ният. Бардык амалдар ошо өзү ниетке жараша болот. Амалдардын оңолуусу, туура болуусу, соопко жетүүсү бул ниетке жараша болот. Ниет иман болот, амал аркасынан муктади болот. Бул туура. Ошого ниетти бардыгын жакшылыкка коюш керек. Ал эми ошол пайгамбар бул бардык кемчилдиксиз дүйнө ахиреттин толук жакшылыгын Алланын тарабынан алып келген зат болуп эсептелинет да. Ошондуктан ушуга караш керек. Мен азыркы учурда Москвада иштеп жатам, 5 убак намаз окуйм. Москвада намаз убактысын 1 айдыкын 1 көрсөтүп коет. Шам намазын окуйн десең, күн бата электей болот. Бирок намаз убактысы кирген болот. Ошону кандай кылса болот? Мындай кылсаңыз жакшы. Эң жакшысы Москвада муфтият бар. Кыргызстанда муфтиятка окшош эле Москвада муфтият бар. Ошол Москвадагы муфтияттын ошо календары менен ошол жерде байланышы 5 убак намаз окулуп атпайбы? Центральный мечити бар го. Ошол жерде байланыш турганыңыз жакшы. Себеп ошол жерде тургандан кийин ал жерде бизге караганда алар северге, атымга жакыныраак, ошондуктан аларда кээ бир учурларда күн абдан кыска болуп калат. Ошолордун бардыгына Москвадагы ошол жерде фатва берген ошол дин кызматкерлери бар. Ошого амал кылсаңыз, Кудай кааласа, туура болот жана пайдалуу болот иншалла. Илим канчага бөлүктөн турат? Үй шартында илим алса болобу? Же сөзсүз ислам университет же медресеге баруу шарт болот. Өзү талабул илм фаридатун ала кулли муслимин ва муслиматин. Илим талап кылуу ар бир мусулман эркекке да, аялга да фарыз бул. Мейли университетке барып окуңуз, мейли медресеге, же болбосо үйдө бүгүнкү күндө мына соц тармактын аркылуу жакшы ишенген, өзүңүздүн мазхабыңызда туура жолду эсептеген адамдардан илим алганыңыз туура деп эсептеймин мен, Кудай кааласа. Азыр мүмкүнчүлүктөр бар, илим издениш керек. Утлубул илм валау кана бис-син. Илимди сен талап кылгыла, ал Кытайда болсун дагы деп пайгамбар Мухаммад алейхиссалам өз доорунда айтып койгон. Мүмкүнчүлүктөрдүн бардыгын пайдаланыш керек илим алганга, бул бир. Ал эми сиз айтып атасыздар, илим канчага бөлүктөн турат деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан хадисте бар. Ал-илму саласатун дейт, илим 3кө бөлүнөт депчи. Аятун мухкаматун, суннатун каиматун. Биринчиси аятун мухкамат, мындайча айтканда мансух болгон аяттар. Эми аяттар кээ бирде бизде ислам эмесинде айтылат да, мансух койру мансух депчи. Насих мансух деп мындай мурда мансух болгон, мисалы мурда кандай эле арак ичүү бар эле да. Ал акырын этап менен мурунку аяттар мансух болуп, анан кийин толук арам болгон. Ушундай мансухсуз аяттар. Ушул эң биринчиси мынау аяты мухкамат деп коет. Андан кийин суннатун каиматын, суннатун сабитатун сахих. Пайгамбарыбыздан айтылган бекем сүннөттөргө айтылган, мисалы ахкаматтарга сөзсүз сахих, хасан хадистер, ал эми фазаилдерге заифтер дагы боло берет. Андан кийин фаризатун адилатун деп, мисалы өкүмдөр, адилеттүү өкүмдөр. Андан башкасын ва макана сиваздалик фахуа фадлун дейт. Bundan başkası bardыгы бул ашыкча. Ага зарылчылык деле жок деген сөз да.
Demek eng zararlı uşul 3 nerse bolup turganlar. Demek biz uşu ayet muhkamat, sunnatın ikincisi qaima, andan keyin ana farizatun adila dep. Bul negizi. Ушундан дагы сизге да жеңилирээк болсун деп мен айтайын. Илимди өзү мына кабырда 3 суроо бар да. Ал эми ахиретте 5 суроо бар. Мына ушул негизги илим Алла Таала сурай турганы сизден бизден рубубия, таухид, иман илими. Андан кийин биздики дин илими. Андан кийин мынакей пайгамбар, ушу 3 суроону диндин кайсы, пайгамбардын кайсы деп. Ама ахиретке отурган болсо, мынакей Алла Тааланын жашоону кайда өткөрдүң, адарам, Андан кийин жаштыкты кайда өткөрдүң деп, кайдан таптың, кайда сактадың, жана билимиңе жараша канча амал кылдың деп. Напсини кантип сындырыш керек дейт. Напсини сындырганды пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам айткан. Силер деген адамдын напсисин сындыра турган, напси каалоолорун сындыра турган өлүмдү көп эстегиле. Акстиру хадман лаззат, яни ал-маут. Силер мына адамдын напсы кумарын сындыра турган өлүмдү көп эстегиле деген. Демек, адам мисалы өлүмдү эстесе, ошол напсини сындыра турган ушуда турганда. Бир жолу пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга ансарлы сахабалар бир оноо кирип калып, Ибн Аббас радыйаллаху анху да бар эле, мен да onu сөйлөйм дейт. Ансарлы сахабалар, ансарлык деген мына Мадинада жашагандарды ансарлык деп коет эле пайгамбарыбыздын доорунда, ал Меккеден көчүп баргандарды мухажир деп коет эле. Ошолордун бирөө сурап калды да: "Я Расулаллах, ман акясун нас?" Адамдардан эң акылдуусу ким, эң эстүүсү ким депчи пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам жооп бергенде: "Акстарухум зикран лил маут ва акстарухум исти'дадан лил маут." Кимиси өлүмдү көп эстесе, жана кимиси өлүмгө көп даярдык көрсө, ошол эң акылдуу, эң эстүү деп койгон да. Мына ошол напсини сындырыш маселеси. Қазақстан мамлекетинен суроо дейт. Менде зекет мүчөлөрүнө жетерлик акча болсо, аны 6 ай сактап калсам, жана 6 айда малым жетсе, кайсынысын садака кылам? Же жаныбар 1 жашта болуш керекпи? Урматтуу казакстандык бир тууган, бул жерде маселе мындай. Зекетке өзү Алла Таала жана пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кайсы нерселерден зекет фарз экенин айтып койгонда, бул зекетке 1 жыл толуш керек. Күмүш, алтындыкы өзүнчө зекет берилет буларгачы, мисалы азыркы алтын айтсак 85 грамм дегендей, койдуку өзүнчө болот, койдуку өзүнчө. Ал эми буга 1 жыл айланыш керек да, 1 жыл айлангандан кийин. Зекетти ортодо мисалы 1 жыл 6 айда атасыз, 6 айда ылдый болуп кетти же өтө болуп кетти. Эмес, бул зекетти фарз болгондон кийин сизге бүгүнкү Кыргызстандын эсеби боюнча 193.800 ушунчага эгерде анын ушул акчасы жете турган болсо, ал зекет берүүгө эсептелинет. Эми ушул акчага 1 жыл оборот болгондон кийин эмдиги жыл ушул күнү бул зекет чыгарыш милдеттүү болуп эсептелинет да. Ошондой эле мына жердеги атым эле уйлардыкы өзүнчө болот, 30, төөнүкү өзүнчө ал 5, ар неменики жаныбарлардыкы жана соода саттык буюмдардыкы алар өздөрүнчө болот. Анан кийин мисалы карап туруп, ошо кайсынысына жетсе, ошонусун садака эмес, зекетин чыгарыш керек. Садака менен зекеттин айырмасы өтө чоң. Садака бул милдеттүү эмес, а зекет болсо бул милдеттүү фарз да. Бербей койсо чоң күнөө болуп калат. Садакада чек жок, а зекетте болсо чек бар. Ал кайсы 40тан бери. Көпчүлүк менен маркумга Куран окуганда жалаң гана аял кишилер болсо, аялдардын бирөөсү Куран окуса, купуя окуйбу же үнүн чыгарып окуганы жакшыраакпы? Окуя болду, эгерде намахарамдар болбосо, үнүн чыгарып окуй берсе болот. Үнүн чыгарып окуган Куранды үнүн чыгарып, үнү угуза окуган жакшыраак болот. Мен Москвадан жазып аттым эле. Аялым мени менен 4-5 айдан бери жашабай качып жүрөт. Биз быйылкы жыл менен 13 жыл жашаган болобуз. Ошону кандай түшүнсөм болот? Жашагың келбесе жолугайын, кечирим сурап туруп талагыңды берейин, башыңды бошотоюн десем, жок мага. Талак түшкөн, уже мен сага 3 талак бергем дейт аялым. Астагфирулла. Ошону түшүндүрүп берсеңиз болот. Мындай турганда, шарияттагы ажырашуу талак маселесин аялдардын колуна Алла Таалам тапшырган эмес. Эркектердин колунда, эркек берет. Аял миллионду берсе деле түшпөйт. Эркек берет.
Эми бул жерде жакшы түшүндүрүп коюш керек, аялыңызга жакшы түшүндүрүңүз. Мына эркек эме кылат экен деп. Анан кийин ал талак бериш үчүн сөзсүз чакырып, анан бетин алдында берип, күбөлөрдүн болушу шарт эмес. Нике кыйганда күбөнүн болушлугу шарт. Талак бергенде шарт эмес. Талакты мисалы телефондон айтып деле, айттырып берсеңиз деле, айттырбай эле жөн өзүңүз деле айтып койсоңуз деле досторго, туугандарга, же жазып койсо деле талак түшө берет турган. Биз кошуналар менен черный касса ойнойбуз. Алтынга чегерип, алтындын баасы менен 10 миңдей акча болот. Ушул алган акчадан садака берилеби? Эми мындай, эгерде сизге ошол байлык түшүп калган болсо, бир жылда бир жолу, бир жыл айланганга, азыркында айтканда биздин Кыргызстандагы сом менен санай турган болсок, 193.700 сомго жетип калса, анда сизге өзүңүз катары ага зекет сөз бересиз. Садаканы ыктыярдуу, ага жетпесе деле садака берип турсаңыз боло берет. Бирок ошо черный кассаларды бир эменин маанисин билип алыш керек турганда. Кээ бир жерлерде черный касса эле бир башкаларды кандай десем бир колунда кээде учурунда болбой калат, ага чейин өлүм жашоонун маселеси болуп калат. Мага барганда алып бардым эле, тиги алып барайын десе өлүп калды. Ар кандай ошон үчүн бул өзү жакшы деле сүрөт эмес да. Тег эле койгон жакшы. Жөн эле жардам берсеңиздер, жөн эле жардам берип турган жакшы. Менин күйөөм мага ушунчалык катуу тиет. Жакшы сүйлөсөм да, жаман сүйлөсөм да сөгүнө берет. Динден ушунчалык алыс, башкага жакшы эле сүйлөйт. Мени кете албайт дейби, ушунчалык катуу тиет, айып издейт. Кылдан кыйкым тапкандай эле кылат. 3 балам бар, экинчи турмушум. Кээде бир түн жоголуп да кетет, телефонду өчүрүп коет. Шарият боюнча кайтарма кылсам болобу суроосу. Башкадан чыгарылбаган жинин менден чыгарат. Сүйлөгөнгө жүрөк жок деп. Мындай тургандар өзү баарыбызга жакшы угалайлы тургандар. Бул дүйнөдө эч кимге зыян бербейли. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ла дарар ва ла дирар." Зыян берүү дагы жок, зыян тартуу дагы жок. Ачык айтып койгон. Мына динибиздин пайдалуу ушул. Жакшылыкка калууда. Дин насиха, дин жакшылыкка калууда. Пайгамбар сөз айткан: "Ана хойрукум ва хойрукум деп, мен силердин эң жакшыраагыңар. Хойрукум ли ахликум, силердин эң жакшыраагыңар үй бүлө бала чакаңарга эң жакшыраагыңар" депчи. Ошондуктан мына жердеги тургандар акыркы күндөрдө өтө көп болуп кетет. Биз башкаларга жакшы мамиле кылып, үй бүлө бала чакабызга эң жаман мамиле кылат экенбиз. Бул өтө чоң күнөө, чоң зулумдук. Эң биринчи жакшы мамилени аял, бала чака, ата-энеге, биринчиден ата-энеге, анан аял, бала чакага кылыш керек турган. Эми мына жерде бизде шариятта кайтарма кылса болобу деп, кайтарма мен билбейм. Албетте жакшы дуа кылып, жакшы Куран окуп, ага дагы мына пайгамбарыбыз айткан эмелер бар, дуалар бар. Ошо дуаларды дем салып турса, Кудай кааласа жакшы. Мүмкүн башка бирөөлөр ушуларды дагы андай мамилелерин суутуп, азыркы көп го мындай кара дуа кылгандар, ошондойлордон Кудайым сактасын да, бул өтө чоң күнөө болот. Бирок ортодо иншалла дуа кылып, дем салып, неме кылсаңыздар болот. Бирок кайтармасы деген сөз менен көнүп кеткен, андай жок. Пайгамбарыбыздын айткан дуалары менен. Даджал Ирандан чыгат дейт. Ошол чынбы? Ошол Дажла деген бир дарыя бар. Ошол жакта мисалы Иран менен Ирактын бойлорунда да, ошол жактан чыгат. Биз Россияда иштейбиз, балдар акча чогултуп, бул Курбан айт боюнча экен өтүп кетти тургандар. Ясин сүрөсүн канча аяттан болуп жаттаса болот деп. Өзүңүз билесиз, эми канча мүмкүнчүлүгүңүз бар. Бир күндө жаттап койгондар бар. 83 аяттан турат өзү Ясин сүрөсү. Бир акырын 2ден жаттасаңыз 40 күндө жаттап коет экенсиз. 3төн жаттасаңыз бир айда жаттап коесуз. Кыскасы айтканда, сиздин өзүңүздүн зейин тутууңузга жараша да. Менин башка диндеги жакын досум бар. Аябай жакшы кыз. Кантип исламга келишине жардам берсем болот. Ал менен достошуп күнөөкөр болуп албадымбы дейт. Өтө сиз жакшы ой айттыңыз. Ага эң улуу жакшылык кылганыңыз ошо исламга алып келгениңиз. Бирок исламга алып келгенде ал өзүндай ынанып, кандай десем бир өзүнүн ыктыяры менен ошо сезип, бирок сиз исламдын баалуулуктарын тил менен эле айтпастан, өзүңүздүн жашоо амалыңыз менен дагы даават берип көрсөтүп тура турган болсоңуз, мен ойлойм Кудай кааласа ошол досуңузга
Кудайым буйрса, мына ар бир айтып атканда мусулманчылыкта мындай деп. Мен силерге бир окуя айтып берейин. Жакында мен үй менен базарга Бордойго барып калдым. Бордойго барып өзүмө ошо кичине шлепка деп коебуз го, тапшка алып алайын деп кирсем, бир орус киши экен. Жакшы иште эме кылып аткан экен, ошо тапшка алып аткан. Канча сом десем, ал ошо баасын айтты. 1000 канча деди? 1400 сом деди. 1400 сом деди. Анан кийин мен кулагыма 1600 деп угулуп кетти да. 1600 экен, макул деп анан 2000 сом берсем, ал мага ошол кайтарып берди. 600 сом кайтарып берди. Бери чыгып 5-6 кадам санасам 600. Бул 200 мага алданып калган турбайбы? Деп мен кайра кайтып бардым дагы. Сиз мага мынакей 200 сомду ашыкча берип коюпсуз. Деп акчаны кайтарып берсем, жок, акча берген жокмун дейт. Мен точно эле бердим дейт. 600 сом кайтарып бердим дейт. Сиз 1600 дебедиңиз бери, мага 600 кайтарып 400 кайтарып беришиңиз десем, жок, мен 1400 дегенмин дейт. Рахмат анда деп анан кетип барсам айтат да таң калып. 15 жылдан бери биринчи жолу ушундай кишини жолуктурдум дейт. Акчаны кайра кайтарып айтып атканы дейт да. Бул мактанышка эмес, Кудай сактасын, бул баарыбызга ошондой бир кандай десем, өзүмө биринчи, экинчи сиздерге дагы бирөөнүн акчасына алданып калса дагы албайлы да. Ал буйрубайт. Ошондуктан алданып калса дагы акчасын кайтарып беришибиз керек турганда. Ушундай бир сыпаттарды эгерде ислам ушундай кылат, ислам ушундай бизге тарбия берген, ислам динибизде бул болбойт. Жада уурулук тиякта турсун, бирөө алданып калса дагы акчасын албаш керек деген ушундай сезимдер ойгонсо, Кудай кааласа исламга чоң түрткү болот деп ойлойм да. Кара Балтадагы медресеге балдарды берелик дедик эле. Качан сентябрдан барса болот. Буну азыр белгисиз экен. Ана кийинки дагы ошондой болуп атат суроолор. Бул мындай да. Туугандар, медреселер боюнча азыр ушул учурда мына COVID-19 болуп, оорулар болуп аткан себебинен биздин билим берүү министрлигинен азырынча толук чечим чыга элек. Мына иншалла мектеп окуучулары окуйт, жогорку окуу жай, университет, институттар окуйт дегендейчи. Ошолордун биздин медреселерибиз дагы ошондой эле. Эгерде ошо дистанциондуу окуу болуп, буйрук болуп тура турган болсо, ошо аралык менен ошондой эле окуу болуп турат. Эгерде алар болсо чакырып окууга Кудай калса жакшы болуп кетсин, ушундай үмүттөбүз, анда барып окуйт. Азыр ошо баардык ошо медреселер кабыл алуусун баштаган. Медреселер менен телефон аркылуу сүйлөшүп, WhatsApp'тар менен баардык эмелерин берип турсаңыздар болот, байланышка чыгыпчы. Курандын кыргызчасын Ибн Касир жана Тафсир Саадинин орусчасын өз алдыбызча окусак болот. Албетте алымдарга анча-мынча түшүнбөгөн нерселерден сөзсүз суроо берип тактап алышыңыздар керек. Бишкектеги биринчи кадам медресеси тууралуу маалымат бере аласызбы? Биринчи кадам медресеси жакшы медресе. Булар медресеге азыр сиздерге айткандай эле Кара Балта медресе биринчи кадам медресеси, булардын баардыгына азыркы дистанцион ошо окууга тапшыра бериңиздер документтери менен. Анан кийин качан Кудайым буйрса, булар өздөрү айтып бара турган болсо окуу боюнча, анан силерге кошумча маалымат беришет булар. Истихара дуасын жатка билбесек, китепти карап окуп дуа кылсак болобу? Дуасын билбесек. Istihara namazı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her bir iki жақшы иште ошо бирөөсүн тандоодо istihara буйрган. Буну эгерде жат билбесеңиз болот окусаңыз. Бирок бир нерсени эске алып коелу туугандар, дуанын негизги магызы, мааниси окууда эмес. Мына окуп коюпчу, жок, талап. Бир болот мындай карап туруп турганда сураган бөлөк, окуган бөлөк. Мисалы тилемчилерди көрүп жүрөсүз да. Эгер ал жазып эле мага акча бер деп окуй берсе, бирөө береби? Эч ким бербейт. Ал эмне кылат? Аркасынан ээрчип алат. Өзү ыйлайт. Оң жак сол жагыңыздан келет. Ушу өзүн бечара көрсөтөт, алсыз көрсөтөт. Ушинтип жалбырайт. Сурайт, чын жүрөктөн сурайт. Анан карап туруп, эми эптеп издеп атып болгонуңузду бересиз да, мисалычы, кудум ушундай эле валаху масалул а'ла, Алла таалага улуу мисалдар. Биз ошондой Алла таалага чөндөрө мынтип эле айтып тилге жаттап алган сөздү эле айтып койбостон, Алла тааладан ошо чын жүрөктөн сураш керек. Алла тааладан ушундай бир сураган бөлөк нерсе, окуган бөлөк нерсе. Күйөөм экинчи аялды алгандан соң 4 уулун кечип салды. Астагфирулла. Эми кандай болот? Эч жардам бербейт. Күнөөкөр болот, эми кандай болмок? Ар бир уулу канча болбосун, мейли. Кандай гана башкаларга үйлөнүп атабы, эмне бала кылып атабы, шариаттын рамкасынан чыкпаш керек, Алланын толчулдугунан чыкпаш керек, адамгерчиликтен чыкпаш керек, кетпеш керек, ыймандан ажырабаш керек туугандар.
Dünya bugün var, ertege жок dünya. 4 uuldu Allah berген экен. Анын мойнунда аларды бакканга, тарбия кылганга, өстүргөнгө, кажетин бүтүргөнгө, жакшы көргөнгө, ойнотконго дегендей бар укуктар бар. Ошо баарын сакташ керек. Ал Алла Тааладан кечирим сураса, Алла Таалам кечиримдүүлүгү, тообанын эшиги дайыма ачык. Мен Новосибирскийде мен иште орустар намаз окууга убакыт ажыратып беришпейт. Убагында окуй албай каза болуп жатат. Кантсем болот? Сиз аракет кылыңыз. Мисалы, эртең мененки кечки намаздар каза болбойт, шам намаздар. Мүмкүн пешим менен асыр ушундай ылдыйда болуп калышы мүмкүн сизде. Бирок пешимдин убактысы келен, асырда деле келен. Ошон үчүн сизге мен айтат элем, мындай дем алууга чыкканда, чай ичкенге, тамакка чыкканда, дааратка чыкканда дегендейчи, ошол убакта болбоду дегенде фарзын окуп алыңыз да. Болбоду дегенде фарзын окуп алыңыз. Аракет кылып, аларга түшүндүрүп, чынчыл болуп, тияк-бияк кызмат кылып, тамак аш, кирпирин, ошондой майда чүтүлөрдүн баарын жууп, мен намаз окуп алайын депчи, онда Кудай кааласа алардын жүрөгүн эритсеңиз, иншалла, уруксат бергенге эч көп эмес да. Атам өткөндө кой сойдук, бирок туугандар кийин айтышты, атаңар чоң эле киши, эмне үчүн чоң сойбойсуңар дешти. Ушул маанилүүбү дейт. Жок, бул маанилүү эмес. Колуңардан келгенин кылгыла. Колуңардан келгенин. Чоң койсо болсо чоң, кичине болсо кичине, эч кандай милдеттүү эмес. Калган Куран окуп, Кудайым буйрса дагы соесуздар. Элдин айтканын аларга көңүл бурбай эле кол. Анча деле маанилүү эмес. Биз 2 жылдан бери чогуу жашабайбыз. Ошондо никебиз эмне болду? Нике боло берет. Нике бузулуп калбайт, ажырап калбайт. Мен жашаганга азыр каалоом калбады. Башкага үйлөнсөм нике кыйып алсам болобу деп. Мындай жакшы эмес да, өзү мындай 1 ай, 2 ай, ушундай 2 жыл деп ушундай өткөрбөш керек эле. Ошол убактар сеп адамдын напсы каалоосу бар, ою бар, пикири бар. Азыр мына соц тармак дегенде бузукулар бар. Ар кандай да. Ошондон мындай узартпаш керек эле. Эми болушу болдубу? Менин жакшы насаатым таксыр, сиз шашылбаңыз дагы 2 рекет намаз окуп, Алладан дуа кылып, ошо биринчиңиз менен жакшы жарашып алыңыз. Ошо менен эле. Мен силерге бир айтып коеюн, мына урматтуу жаштарга айтайын да. Кээде ошо аялыңыздан бир гана кемчилдик көрүп каласыз. Сезип каласыз да, кемчилдик сизге жакпайт да алчы. Ошол жакпаган нерсени башка кыздардан көрбөйсүз да. Башка нерсени көрбөйсүз. Ошон үчүн ал аялыңызды жакпай калат да, буну ажырашып туруп, экинчи башка аялга баш кошуп, ошо менен жашагыңыз келет да. Себеп дегенде андай кемчилдик ада жок болот. Туура, мен сиз менен макулмун, бирок билип коюңуз. Мен Аллага ант ичип айта алам да. Ошо экинчи аялды алганыңызда, андан ушундай кемчилдиктер, ушундай аларда айыптар чыгат, биринчи аялыңыздагы жок. Себеп дегенде ар бир аял затында кемчилдиги бар. Ар бир аял затынын өзүнө жараша айыбы бар. Бирөөсүндө бар, экинчисинде жок болуп калат. Ал анык турган нерсе. Ар бир аял эле эмес, ар бир адам затында, эркектерде дагы. Себеп дегенде адам деген өзү кемчилдиктердин жыйнагы деген сөз да, ушуну түшүнүңүз да. Ошон үчүн мен айтарым, биринчи менен жакшы жашап, кайра башка иш менен. Таптакыр болбосо анда башка кеп, анда башка ойлонуш керек, Кара дуанын сырын түшүндүрүп бересизби? Эми кара дуа деп мындайда азыркы черный магия, балакат салакат деген чыгып кетпеди. Баардыгы сыйкырдын түрлөрү. Сыйкыр көрө албастыктан чыгат. Бул арам нерсе, чоң күнөө, дозокко бара турган кишилердин иши. Мынакей ошонун сыры ушул. Албетте бул ыплас нерселерге жасалат. Ыплас нерселерге жасайт булар. Бул ошон үчүн мисалы эң негизи адамдын сүрөтүнө, тырмагына, чачына, канга, сакалга, ушундай нерселерге. Ошон үчүн ушулардын баары адам денесинен чыккандан кийин жерге көмүш керек. Ошон үчүн мисалы көбүнчө мисалы сүрөткө түшпөй анамда деген сөзү бир да ошол. Ошолорго ушундай неме кара дуа кылгандар да бар. Эми булардан сактаныштын эң жакшы бул өзү кылбаш керек. Бул арам. Bundan сактанганга жол кандай? Сактанганга жол пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын көрсөткөн дуалары. Ошолорго бекем болсоңуз, Кудай кааласа, эч кандай булардын жаман таасири тийбейт. Алла Таалам ошо дуалардын берекесинен сизди сактайт. Кечинде орозого ниет кылып жаткан. Эртең менен турсам, саат 6 болуп калыптыр. Ниет кылдым орозого, ошол менен шамды ачтым. Мен орозом кандай болот? Кабыл болот. Болду. Ошо менен эчтеке эмес, ниет кылып жатсаңыз, эми саардык ичкен себеп 6 болуп калды, күн бир топ чыгып кетти, кете берет намазы. Эми орозоңуз кабыл. Жебесеңиз эле болду. Тойбос колбасасы ишеничтүүбү жесе болобу деп.
Бул бизден муфтияттан уруксат алган. Албетте дагы сурап турушуңуз керек. Муфтияттагы фатва бөлүмүндө ошо халал деген атайы бөлүм бар. Ошондон сурап туруңуз. Москвада тоок фабрикада доставка кылып иштейбиз. Тоокторду сойгон жерде өзбек, тажик балдар иштейт. Көбүнчө халал деп соёбу жокпу бизге караңгы. Ошол тоокторду жесек болобу дейт. Мындай. Биз шариятыбызда хусну зан деген бар, жакшы күмөн деген сөз. Алар мусулмандар, ошондуктан мусулмандарга жакшы күмөндө болуп, ошолор ошо адал союп атабыз десе болду. Анын ар бирине барып, адал эмеспи, кантип сойдуң, намаз окудуңбу, дааратың барбы эле жокпу, кыбланы карадыңбы жокпу, бул суроолор кереги жок. Адал деп сойдуңбу деп мусулман айткан болсо, болду, ошо сөздү ишенип жей берсеңиз болот. Сурак күнү баардыгы суралат. Бирок ошол сурактан өтө албай калгандар болобу? Же баардыгы өтүп кетеби? Эгерде ошол күнү да өтө албай калган адам эмне болот? Мындай. Сурактан баардыгы өтөт. Бирөө өтөт, бейишке өтөт, бирөө дозокко өтөт. Экөө тең эле өтөт, сурактан баардыгын өтөт. Өтпөй калбайт. Бирок өткөндү ушундай түшүнүп алайлы, жооп бере албай калды да. Аны дозокко өткөзүп берет. Калып калбайт эч ким аердечи. Жакшы жооп берип, ал бейишке чыгып кетет амалына жараша. Бул дозокко өтүп кетет, тиги бейишке өтүп кетет. Эртең жай башында чыксак болобу? Атабыз 3 күн мурун көз жумду. Куран окуп соогун багыштап келсек дейт. Болот. Алла Таала атаңызды рахматына алсын. Куран окуп салам айтып мына бул ата-энени эстеп туруш керек. Bundan башка күндөрдө эле өзү мындай туугандар 4-күнү зиярат кылып туруш керек. Анча-мынчачы пайгамбарыбыз зиярат кылып тургула деген. Анткени силерге бул өлүмдү ахиретте эстетип, өзүңөрдүн жашооңорго чоң пайда аласыңар, жүрөгүңөр агарат, жаман ниеттен кайтасыңар, жаман амалдарды таштайсыңар, ахиретке даярданасыңар, оңолосуңар, жакшы иштерди кыласыңар деген аркасында чоң даанышмандыктар бар да. Чочконун этинен же терисинен мармалат жасалат экен дейт. Уккандан бери жегим келбей калды. Мурун жегендерим арамбы же адал? Билбей жеп алган ал кечиримдүү турган. Билбей жеп алган кечиримдүү. Эми билгенден кийин жебеш керек. Мен Москва шаарында доставка тамак ташып иштейм. Чочконун эти дагын аралашкан. Тапкан акчам адалбы дейт. Мындай. Эгер доставкада баардыгына чочконун эти боло турган болсо, анда болбойт. Чочко менен арак биздеги мал гайры мутакаввим деп коет. Бул дегени бул мал эмес. Ошого нерсеге акча алган болуп калат. Анда жок нерсе болуп калат. Ошон үчүн эгерде башка продукталар дагы бар, ошо менен бирге чочконуку да кетип калды дей турган болсо, анда лилаксари хукмун кул көпчүлүккө жалпысынын өкүмү чечилет дагы. Кудай кааласа, ал сизге атайы ошо качет менен баргансыз, башка жумуштар жок болсо, анда сизге боло берет. Апанын бир тууган инисинин тайекесинин кызына нике жүрөгү баш кошуп үйлөнсө болобу? Апасынын бир тууган иниси. Болот. Тайекесинин кызына. Бөлөлөр, мисалы, атанын иниси, атанын карындашы, же эжеси, же агасы, ошондой эле апанын сиңдиси, же эжеси, же болбосо азыркы иниси, же агасы, тайкелери. Булардын кыздарына үйлөнсө болот. Шариятта арам деген эмес. Шариятта ошо 4-парада Ниса сүрөсүндө келет аягында, мына 4-паранын аягында ошол жерде кайсылар энеңерге нике кыйган арам, эжелериңерге, кыздарыңарга депчи. Ошолордо келгенде бул нерсе жок. Ошондуктан буга шариятыбыз уруксат берет дагы, булар болот. Намаз окуганда эстейин. Көзүмдөн жаш чыгат. Кээ бир кезде мурдуман суу куйулат. Мурдумду жоолугумдун учу менен арчысам болобу? Болот. Бул нажас эмес. Бул боло берет. Мен университеттин жанында мечитте амал кылам. Жергиликтүү жамаат Агахандан жардам сурап жатышат. Ошол кылгандары туурабы? Мындай туугандар. Мына эми бизде Кыргызстанда Агахан Светтик деп университет неме кылган, бирок ошол кезде бүткүл ааламда билет, бул диний көз караштагы мындай чоң уюм болуп эсептелет. Жардам бергендер үчүн албетте биз рахмат айтабыз. Бирок өтө катуу эскертүү менен өздөрүнүн диний көз караштарын Кыргызстанга жайылтпасын деп. Анткени
биздеги багыт, биз сунни направлениядагы Орто Азиядагы мынакей Ханафи мазхабта болот тургандар. Алар болсо шиялар направлениядагы Ага хан, Исмаилиттер деп коет тургандар. Бизде көп көз караштар бизге туура келбейт. Ошондуктан этияттуулук зарыл деп айтам. Ал эми жардам сураган мындай да: ал инсан абдун ихсан. Инсан жакшылыктын кулу деген сөз. Бирөөдөн көп жакшылык койсо кийин сөзүнөн кайта албай калат. Өзгөчө бизде кыргыздарда байыркы эл, меймандос эл, бирөөнүн жакшылыгын кадырып арктай билген эл, ошондон анын сөзүнөн чыга албай, тиги ишенимге кире турган болсо, тууган дүйнө ахиретин бузуп алат. Altı sıfattan bayan berip jatıp, Kur'andın manisini bilbestен ayatты айтып, кыргызча котормосун айтып, bayan berсе күнөө болбойбу дейт. Altı sıfat дегени мына туугандар, азыр мына даватчылар бар го. Мына ошо даватчыларда карап туруп бир 6 sıfat динибизде 6 sıfat эле бар эмес деп алар айтат. Динибизде ушунда 6 улуу sıfat бар. Эгерде биз буларды үйрөнүп амал кылсак, толук динде жүргөнгө жеңил болот депчи. Ал биринчиси ла иляха иллаллах Мухаммаду Расулуллах, андан кийин намаз, анан билим алуу, Алла Тааланын зикрин чалуу, мусулмандарды урматтоо, укугун сактоо, ар бир иштерди ихластуулук менен кылуу, жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаруу, ушул биздин максатыбыз деп мына 6 sıfat деген ушул. Себеп дегени кээ бир адам билет, кээ бир адам билбейт, ошон үчүн мен айтып коюп атам. Бул Куран хадистеги улуу айтылган эмелер. Эми ушуларды кыргызча, мисалы арабчасын билсе кыргызчасын окуп айтса болот маанисинчи. Бирок пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам ятлу алейхим аятихи, Алла Тааланын аяттарын ошол мусулман эместерге, Меккедеги мушриктерге окуп даават кылат эле. Негизи Курандын аятын окуп туруп даават кылуу мына ушул негизги даават. Хадистен даават кылуу бул негизги. Ал эми бирөө ал деңгээлге жете элек, бирок билет өзүнүн кыргызча сөзү менен эле жараткан Алла бир, жалгыз, махлукка окшош эмес деп, бейиш бар, дозок бар деп. Анан кийин бир аятты мынакей жараткан Алла Куранда айтып атат. Кул Аллаху ахадчы, Алла Таала жалгыз, Аллаху самадты, мынакей Алла Таала эч кимге муктаж эмес деп айтса боло берет. Медреселер качан ачылуусу тууралуу айтып кое аласызбы? Биз окууну абдан сагындык дейт. Алла разы болсун. Биз дагы окууну биз дагы сагындык. Баарыбыз эле. Бирок мына абал ушундай болуп атат туугандар. Мамлекетибиздин, элибиздин мынакей коопсуздугу, ден соолугу өтө маанилүү болгондуктан, ошо туура түшүнүп, Кудай кааласа сабак алып тура берели, китепти окуп тура берели. Мүмкүнчүлүктөр бар. Дуа кылып тура берсеңиздер, дуаларыңыздардын берекеси менен акырын иншалла медреселерди ачып, анан окуу улантасыздар. Менин атам дайыма элге карыз берип турат, зарыл ишин бүтүрүп алышат, жана тез бергин деп кыйнабайт, мүмкүнчүлүгүң болгон кезде бергин, аракет кыл дейт. Бир киши аябай карызга батып кыйнашты, бирок атамдан акча алып кутулду. Жана бир кишини ооруканага аялын алып бара турган болгон эле, ага дары-дармек берип турду, көп эле ушундайлар келип турат экен. Соо болобу дейт, жана Алла байлыкты жаман көргөн инсанына берет дешет. Ошондойбу? Атамдын кылган ишини соо болобу же жокпу деп сурап атат. Бул байлык Алла Таала жаман көргөн кишиге берсе, атам жаман кишиби деген суроону берип атат да. Тууган мындай, андай эмес. Соо сөзсүз болот биринчиден. Ниет эле туура болгон болсо, албетте соо. Байлык боюнча маселе мындай. Хадис Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, Алла Таала динди жакшы көргөнүнө гана берет. Дүйнөнү жакшы көргөнүнө да, жаман көргөнүнө да берет деп. Эки жагына тең. Ушуну туура түшүнөбүз да. Эми Алла Таала динди жакшы көргөнүнө гана берет деп атат. Ал эми дүйнөнү болсо жакшы көргөнүнө дагы, жаман көргөнүнө дагы бере берет дейт. Демек дүйнөдө жакшы көргөнүнө деле бере берет экен деген сөз. Негизи мал, мүлк, байлыкка эч кандай бакыт жок, бакыттын жыты да жок. Байлыктын Алла субханаху ва тааlanын өкүмүндө иштеткен болсо, ошондо бактылуулук, ошого сооп жазылат. Болбосо сахабаларда мен деген байлар өткөн да. Абу Бакыр Сыдык разияллаху анху жөнөкөй адам эмес эле. Хазирет Умар, Усман, Гани дейт. Усман өтө бай эле. Канча Алла Тааланын жолуна садака кылышты буларчы, мисалы 700 төөнү, атты, бардык жасалгасы, бардык азыгы менен Алла Тааланын жолуна берген күндөр болгон. Абдурахман ибн Ауф деген, мен деген саудагерлер болгон булар. Биздин мазхаб башчыбыз Абу Ханифа рахматуллаху алейх өз убагында миллионер болгон бул.
Кара, кандай чоң алым, кандай чоң миллионер болгон. Кыскасы айтканда, бул андай туура эмес. Дүйнөнү жаман көргөн адамына берет дегендейчи. Экөөнө тең эле бере берет. Бирок ушу дүйнөгө батып, биз Алланы унутуп, адамдардын укугун унутуп, ахиретибизди бузуп албайлы да. Так мына сиз айтып аткан сурооңузга Алла таалам сөзсүз иншалла соогун берет. Университетте окуйм. Кээде мугалимдерге акча бериш керек болот, сабактарды бүтүрүү үчүн. Мындайча айтканда пара. Анткени кээде жооп берейин десең, жообуңду да укпайт. Анан группа менен бардыгыбыз чогултууга туура келет. Арам иш кылган боломбу же корком, адал болгудай кылып кантип берсе болот дейт. Мындай турганда өзү пара корлук бул арам да, бул взятка деп коебуз, ришват деп отараттар, бул арам тургандар. Каерде гана болбосун, университетте башка дагы. Мына азыркыларда акча тартып берген, анда окубай болбой калбай кандай. Бирок бир сүрөт бар, мен сизге айтайын. Сиздин жаныңызга, сиздин малыңызга бирөө зулумдук кылып зыян жетип атса, ошол учурда пара бер деп атат да. Болбосо сиз жаныңызга зыян келет, же болбосо мал мүлкүңүзгө зыян келет. Ошол учурда эгерде сиз бере турган болсоңуз, алуучуга күнөө жазылат, бергенге күнөө жазылбайт. Себеп азыр мисалы сиз жакшы билесиз, жакшы окудуңуз, тапшырайын десеңиз сизди атайлап эле жыгытат. Же болбосо азыркындай кылып сиз укпайт деп атасыз. Атайлап жыгытат ушундай. Сөзсүз акча алыш керек да. Колуңуздан келбейт, күчүңүз жетпейт да. Ал учурда мисалы сиз берип атасыз, аргасыз. Сизге күнөө жазылбайт, алганга сөзсүз күнөө жазылат. Бирок сөзсүз жөндөн жөн эле анан кийин дипломдор, работаларды, гос экзамендердин бардыгын мындай эптеп сүйлөшүп акча берип коюп бүтүп алып, булардын бардыгы арам тургандар. Мээнет кылыш керек, эмгек кылыш керек. Бирок азыркындай сизге эгерде бирөө зулумдук кыла турган болсо, аргасыз болсо, анда сизге арам эмес. Бейишке кире турган 10 мынакей 10 жаныбардын атын айтып берип коюңузчу сураныч дейт. Бул да туугандар мындай. Аллама Саид Ахмад Хамави рахимахуллах Шархул Ашбах ва Назаир деген китебинде атайы ошо биздеги чоң аллама Кур'аны мынакей имам Муқатил рахматуллах алейхтен айтылган ушу 10 жаныбар бейишке кирет деген экен да. 10 жаныбар өзү бейишке эми инсандар эле кирет да. Жаныбарлар кирбейт мисалы, алар бардыгы топуракка айланып кетет да. Бирок 10 жаныбар ушул Алла субхана ва таала кандай киргизет аларды, эми Кудай Алла таала өзү билет кандай шекилде, кандай кылат. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын төөсү деген экен. Төөсү нака. Анан экинчиси Салих пайгамбардын төөсү. Тоодон чыкпады беле, тоодон чыгып алар болсо кийин өлтүрбөдүбү? Алар талап кылган эле биз ыйман келтиребиз, эгерде ошо Кудайыңа дуа кыл, тоо ушундай жарылсын дагы, төө чыксын, болгондо дагы ушундай бооз төө чыксын депчи, чыгып эле туусун деп. Алардын бар талаптары аткарылса дагы ыйман келтирбей койду, бирок Алланын кандай азабы келди? Ошол төө. Ибрахим пайгамбардын торпогу. Ибрахим пайгамбар баягы коноктор, периштелер келгенде торпок союп алдына койбодубу? Ошол жерден анан Лут пайгамбарга эми кетип атабыз, биз тамак жебейбиз, алардын коомун азаптаганга, алар абийирсиз иш кылып атат депчи. Ошол торпок дейт мынакей эжил. Андан кийин Кабш Исмаил пайгамбарды мынакей кочкор, Исмаил пайгамбарды Ибрахим пайгамбар муздайм дебедиби? Ошо муздайм деген учурда баланы муздабайлы Алла таалам асмандан кочкор түшүрүп, кочкор муздалып, ошол кочкор. Муса алейхиссаламды мынакей бакара, бар уйду бирөө өлтүрүп, анан кийин ошо жанындагы эле өзүнүн тууган эле анын акчасына кызыгып өлтүрүп коюп, кийин ана уй сойгула дегенде Муса пайгамбар айтып, ошол бир уйду издей берип, Бани Исраил сурай берип, чоң уйга түшүп калганда, анда ошол уй сойгондон кийин ошо уйдун бир мүчөсүн алып ошо өлүккө бир урсаңар, өлүк сүйлөйт деп, өлүк анан кийин туруп, анан киши мына сен тайкеңдин ошо баласы, жакын туугандын баласы эле ошо өлтүргөн деп айтып берген да. Ошол уй өзүчү, уйдун ошо мүчөсү менен урганда, куйругу деп да айтылат, башка путу деп да айтылат, кандай болбосун, ошо өлүккө урганда Алла тааланын өкүмү менен өлүк тирилет дагы, мени паланчы өлтүрдү деп айтып берет. Ошол уй экен мынакей. Юнус пайгамбарды жутуп алган кит. Жутуп албадыбы? Ошол кит дагы мынакей бейишке кирет деп. Андан Узайр пайгамбардын эшеги, Узайр пайгамбардын эшеги, мына баягы бир айылдан өтүп баратса, өзүңүздөр билесиздер, мына ошол айылдан мына карап бардыгы жок болуп Алла таала кантип тирилтесин дегенде Алла таала өзүн дагы
эшегин дагы Алла Таала ошол жерде өлтүрүп, тамак ашы дагы бар эле 100 жылдан кийин ойготуп, канча уктадың десе айтып атпайбы, канча турдуң десе, бир күндө уктап калмокчу, андан азыраак дейт. Болсо 100 жыл өтүп кеткен. Эшеги эчтекеси калбай калыптыр, баягы сөөктөрү эле калган. Анан тамак эч нерсе болгон эмес, бузулган эмес да. Бул окуя Бакара сүрөсүндө келет. Анан Алла Таала кайра өзүн да тирилтип, эшегин да ошол жерде тирилткен да. Ошо бардык сөөктөрү өзү топтолуп өз көз алдында Алла Таала өлгөндөн кийин ушундай тирилтет деп далил кылып берген да, ошол эшек. Андан кийин Намла Сулайман алейхиссаламдын мынакей ошо кумурска. Сулайман алейхиссалам келатканда кумурска бирөө тура калып айтпады, "Вай, Сулайман пайгамбар аскерлери менен силерди азыр тебелеп кетет азыр. Силер тез үйүңөргө киргиле качкыла" депчи. Ошол мынакей кумурска Сулайман пайгамбардын экинчи Худ деп мына үтү сасык деп коебуз го, кабар алып келген бул. Андан кийин Асхаби Кафтын ити. Асхаби Каф деп мына бул дагы Каф сүрөсүндө келет. Алар элчи бир ит элчи болбоду беле. Алар иманын сактайбыз деп залым падышадан ошол качып бир үңкүргө барып жатып, ит дагы кошо качканда, мына ошол ит дагы дейт. Ушинтип мына 10 жаныбарды айтышат. Эми Алла Таала акыйкатын билет, бирок бул дагы ошол имам Мукатил рахматуллахи алейх буну ошол өзүнүн ошол китебинде алып ошо зикир кылган. Бул дагы бар мына. Кайненеге зекет берсе болобу, пенсионер болсо дейт. Бул мындай, берсе болот. Албетте ал бай болбосун. Кээ бир пенсионерлер бай да. Бардык эле мисалы азыр пенсионерлер бар да. Ал пенсионер эмесин карабайт. Пенсионер бай болсо болбойт. Байлыгы жеткен болсо ага болбойт. Ал кандай ошол 193.700 сом болсо ага болбойт. Эгерде андай эмес, мындай бай эмес болсо берсеңиз болот. Кайра жакшы болот. Каза намаздарын кайсыл мезгилде окуса дурус болот дейт. Каза намаздарын 3 мезгилден башка барлык убакытта окуй берсеңиз болот. Каза намаздар мисалы күн чыгып атканда, чак түштө жана күн батып атканда, ушул 3 мезгилде окуган макруh болбойт, тыюу салынган. Андан башка мына 24 саатына кайсы убакытта окуй берсеңиз болот. Ушул 3 мезгилде окугаңыз, чак түштө, күн батып атканда, күн чыгып атканда. Ата-энем кийинки жылы келери менен үйлөнөсүн деп жатышат. А бирок менин медресеге окуп алайын деп жатам. Илимге ушунчалык үмүтүм чоң. Өзүмдүн жашым болсо 22демин. 23кө баратам. Эки ойдо жүрөм. Үйлөнүп алып илим алсамбы же үйлөнбөй туруп илим алсамбы деген ой менен жүрөм. Насаатыңызды айтыңызчы. Менин оюм боюнча илим алыңыз. Сиз азыр жашсыз. Кудай кааласа, кыздар качпайт, жок болбойт. Алла Таалам берген иншалла нике гайып сизге жазып койгон ал болот. Кимди Алла Таалам сизге жазган болсо, ал бирөө ала албайт аны. Кимди Алла Таала сизге жазбаган болсоңуз, аны сиз ала албайсыз да. Ошон үчүн мына жерде эң биринчи азыр илимди азыр алып алыңыз. Кудай кааласа анан кийин менин жеке оюм ушул да. Ал илим сизди эки дүйнө бактылыкка алып барат. Үйлөнгөндөн кийин илим алыш ал оңой эмес. Анда уже багыш керек, анда кажеттери бар, муктаждыктары бар, бүтүрүш керек. Анда уже башка эмелер. Илим алганда деле үйлөнгөндөрдү көргөнбүз, өтө кыйын. Жүзүнөн бири алышы мүмкүн, ал дагы кыйналык. Улуу алым болуп, Алланын дининин дүйнөнүн төрт бурчуна терең жеткиргим келет. Алла Таала динине терең кызмат кылсам деген үмүтүм чоң. Алла Таала кабыл кылсын. Алла разы болсун. Мындан 4 жылдай болуп калды. Түш көрдүм. Түшүмдө өзүмө айылмада центриме баратам. Анан деп туугандар мындай кылайлы. Түш аябай узун экен да, убакыт өтүп кетет. Кудай кааласа түшкөчү бир бош убакыттарда иншалла шашылбай окуп, анан жооп берейли. Себеп дегенде түштөр өзү билесиздер да, бир хикаят болот дагы. Мындай болуп, анан тигиндей болуп кетти, анан мындай болуп, кайра мындай болуп кетти. Уланып эле кете берет. Ага чейин бир канча суроолорубуз калып кетет туугандар, туура түшүнүңүз. Алла Таала орунга муктаж эмес. Зат дегенди адамдар жеңил түшүнүүлөрү үчүн ал бардык жерде десе болот дешет. Эмне себептен? Бул жерден ширк деп саналган түшүнүк келип чыкпайбы? Алла Таала орунга муктаж эмес. Алла Таала орунга муктаж эмес. Мына мен азыр отурам да, курсиге муктаж. Ар бир адам бул дүйнөдө мисалы бир орунга муктаж, бирок жараткан Алла Таала андайга муктаж эмес. Биздин ахли суннат вал жамааттын акыйдасы боюнча туугандар, Алла Таала мавжудун била макан.
bila makan va cihatin va cismin deydi. Mındayça aytkanda şunu biz yaxşı düşünüp alaylık. Allah Taala özü var, bila makan. Hiç kanday makanга, mesela hiç kanday jay da emas Allah Taala. Sebep degen Allah Taala jayga muhtaç emas. Jaydı jaratuvchi. Jay jok ele Allah var болгондо. Кандай гана болсо, ошо жай арш болобу, асман болобу, жер болобу. Ошондуктан ушуну унутпайлы. Биз ahli ilimlerge, ilimli düşüngönlerge ушундай деп айтабыз. Allahu mevcudun bila makanin. En birincisini aytganda, wala cismin, wala cihatin. Allah Taala'da cisim. Allah var, biroq cisim yok Allah Taala'da. İkincisi cihat bir taraf yok Allah Taala'da. Üçüncüsü Allah Subhanahu ve Taala'da, Allah Taala'da makan yok. Biroq uşunu biz tabir elge düşündürüş üçün Allah Taala bardıq jerde dep koyabız. Al эми Kur'an'da da, hadisке da qaray turgan bolsak, Allah Taala bardıq jerde da aytılат, asmanda dep da aytılат, arşta dep da aytılат. Çünkü da uşuga misali эми Allah Subhanahu alардын bardığına kantip жооп берилет, bardıq misal. Şunu bir söz menen Allah Taala mevcudun bila cismin wala bila makanin ve cihatin dep жооп berебиz. Uşuga misali Kur'an-ı Kerim'de ayatlardan da biz nakli delilleri de aytып berебиz, akli delilleri de aytып berебиz da. Buda kalasa buga kандай ekeni. Yemi? Sebep avamin nas, jönököy elçi, şeriattın terminlerini yaxşı düşünbeydi de turganda. Oşonduktan bularga Allah Taala her jerde dep koyabız da. Her jerde dep. Olsa her jerde degen Allah Taala her jerde degen söz bolup kalıp atpayбы? Her jerde degençi. Bul da to'g'ri emas, biroq алардын акылы бөлөк. Avamin nas özünçü, ulamalarga oşunun üçün şu tabir oңой boluş üçün Allah Subhanahu wa Taala bardıq ayakta gana bolbo oşunu ayttılar. Sebep degende meyli Allah Taala'nı hazır nazır dep, jolsa Allah Taala her jerde dep ушинтип жөнөкөй элге түшүндүргөндө айтылат. Ал эми алымдарга түшүндүрүлгөндө айтылат Аллаху мавжудун била жисмин вала макани ва жихатин деп. Буну өзү түшүнүп алышат. Эми мисалы Кур'ан-ы Керимде далил айта турган болсо валиллахил машриq вал магриб fa aynama tuvallu fatamma wajhullah. Batıştагы, чыгыштагы Аллага гана таанды. Кайда гана жүз дөнбө, ошол жакта Алла дейт да. Мына Кур'анда эми Алла Subhanahu wa Taala Бакара сүрөсүнүн 115-аятта сен кайда гана жүз дөнбө. Каяка жүз дөнсөң? Ош базарга, Аламидин базарга, үйүңө, ишиңе, мечитке, базарга, кайда гана жүз дөнбө. Кайерде гана. Ошол жерде Алла. Fatamma wajhullah деп, ошол жерде Алла деген сөз. Oşol tarafta Allah deyip bu bir. Andan keyinkisi ve ize sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kaçan benim bendelerim men turalı sorasa aytıp koy men jakınmın. Aytıp koy men jakınmın deyip. Эми arş öte ele uzakta. Sebep degende bizge hazır jer asman var. Jer asmanın üstünde kursi var. Kursinin üstünde su var. Sunun üstünde arş var. Görüyorsunuz? Biroq Allah Subhanahu wa Taala Kur'an-ı Kerimde bunda Bakara surasının 186. ayette aytdı. Ve iza sa'alaka ibadi anni kaçan senen sorasa menin bendelerim men turalı fa inni qarib. Aytып men jakınmın. Bu da kalasa urmatlı Müslüman bir turanlar, urmatlı mekendeşler, men oyunca bu da kalası emdigi savap, buna uşu suronun ulandısında kılabızga dep oyloyum. Sebep degende bu kийинде барып ушул сабакка барсак болот эле. Бирок атай суроо берип калды. Ошого иншалла ушуну кенендирээк далилдер менен накли Курандан, хадистен, акли, акылдыга дагы эки жактан тең ахли суннат вал жамаат өтө укмуш далилдерди жана анча-мунча түшүнбөгөн суроолорго жакшы жоопторду берген. Буюрса эсен аман болсок, Кудай кааласа биринчи күнү иншалла сиздерге ошо сабакты улантабыз. Дайыма амандыкта болуңуздар. Allah Teala'nın barıza faydalı bilim versin, iki dünyada baktırlı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.